Аман кечиңиздер менен урматтуу телекөрүүчүлөр, сиздер адаттагыдай эле ар апта сайын орун алчу Аян ток-шоусун түз көрүдөсүздөр. Бүгүн 5 май Кыргыз Республикасында Конституция күнү. Бул күн ушул өлкөдөгү баш мыйзамдын кабыл алынган күн катары тарыхый бир өзгөчө мааниге ээ десек дагы болот. Андан сырткары баш мыйзам бул мамлекеттин, ошондой эле жарандардын укуктарынын, эркиндиктеринин кепилдиги деп дагы көпчүлүк укук коргоочулар айтып келишет. Ал эми бүгүнкү күндө ушул Конституциянын орду кандай болууда, анын алкагында аткарылып жаткан иштер кандай болууда, коомчулуктун пикири дегиле кандай, реформалар, жалпы ушул баш мыйзам туурасында талкуу жүргүзөлү деп турабыз. Андыктан биздин толкундан алыстабай экранга жакыныраак жайгашып алсаңыздар болот. Катарыбыздагы келген конокторду чекесинен тааныштырып баштайын. Талкууну баштаардан мурун Чолпонбек Абыкеев, Кыргыз Республикасынын президентинин кеңешчиси, 2020-жылдагы Конституцияны кабыл алуудагы кеңештин мүчөсү. Кош келипсиз. Катарыбызда Чолпон Койчуманова дагы бар, Конституциялык кеңештин мүчөсү. Кош келипсиздер биздин студиябызга. Ошондой эле саясаттануучу Эмиль Жураев мырза дагы бар. Кош келипсиз. Мындан сырткары биздин катарыбызда буга чейин дагы бир нече ирет ушул Аян ток-шоусуна катышып келген Алмазбек Акматалиев мырза отурат, саясаттануучу. Ошондой эле Табылды Муратбеков, жогорку кеңештин депутаты. Жалпыңыздар кош келипсиздер. Алгач бүгүнкү күн майрам, жалпыга майрамыңыздар кут болсун. Анан алгачкы эле суроону Чолпонбек мырза сизден баштагым келип турат. Деги ушул Конституция күнүнүн, ушул датанын маани, маңызы, тарых таржымалы коомдогу орду бүгүнкү күндө кандай? Саламатсыздарбы? Бүгүнкү майрамыңыздар менен баарыңыздарды куттуктап кетмекчимин. Баш мыйзам бул мамлекетибиздин эгемендүүлүгүнүн бир символу болуп эсептелет. Биздин мамлекет эгемендүүлүктү алганыбыздын баягы белгилери катары гербибиз, туубуз, гимнибиз, ошо менен бирге эле баш мыйзамыбыз болуп эсептелет да. Ушул баш мыйзамдын негизинде баардык мамлекеттик башкаруу системасы түзүлөт. Анан ушул баш мыйзамдын негизинде ушул башкаруу системасы иштеп, анан мамлекетибиздин мамлекеттүүлүгүн бекемдөө, мамлекеттин мындай айтканда келечеги, өсүп өнүгүшү, мамлекеттин ичиндеги мыйзамдардын кабыл алынышы, ошол мыйзамдардын иштеши, ошол мыйзамдардын ишке ашышы сыяктуу көп процесстердин баары ушул баш мыйзамга байланган болуп эсептелет да. Бүгүнкү иштеп жаткан баш мыйзамыбыздын бир өзгөчөлүгү бар. Бул өзгөчөлүгү баса белгилеп айтып кете турган өзгөчөлүк. Анткени өзүңүздөр билесиздер, баш мыйзамдарыбыз баягы 30 жыл ичинде көп жолу өзгөртүүгө учураган, 9 жолу 10 жолу өзгөртүүгө учурады. Ушундай болуп эле анан ушул бүгүнкү колдонуудагы баш мыйзам гана мындайча айтканда элге коюлган болчу. Элибизге референдум өтүп, ошол референдумда элибиз президенттик башкарууну каалайбы же парламенттик башкарууну каалайбы деген эки суроо коюлган. Ошол эки суроонун ичинен ушул элибиз өзү ушу бүгүнкү президенттик башкарууну каалаган баш мыйзамды тандап алышкан болчу. Мына ошонун негизинде биринчи жолу элдин каалоосунун негизинде баш мыйзам жазылды да. Ага чейинки баш мыйзамдардын дээрлик баардыгы эле кайсы бир топтордун, партиялардын же болбосо кайсы бир кызматка келген президенттин мындай айтканда каалоосу менен эле ишке ашып келген да. А бүгүнкү баш мыйзамыбыз болсо элдин талабына ылайык президенттик башкарууну тандап, элибиз анан ошого ылайыктуу баш мыйзамды жазып чыгуу талабы коюлган болчу. Мына ошол баш мыйзамды жазып чыгууда 109 кишиден турган атайы мындай айтканда баш мыйзамды жазган топ түзүлгөн. Ошол топ ушул баш мыйзамды мынакей ушу баш мыйзамды 2 айга чукул убакыт жазышты. Ар бир беренесин, бабын, бөлүмдөрүнөн бери чоң талаштар, өзүңүздөр билесиздер, массалык маалымат каражаттарында да өтө көп чыгып атты. Сырттан келип баш мыйзамга ойлорун айткандар, ал түгүл ошол баш мыйзам жазып аткан бөлмөдө талашып, урушуп, мушташып кеткенге чейин жеткендер. Ушундай бир кызыктуу процесс менен бул баш мыйзам иштелип чыкты да. Анан иштелип чыгып, анан кийин ушул баш мыйзамды кабыл алдык. Мынакей баягы Кудайга шүгүр ушул чынында ушунчалык баягы
туура деген негизде иштелип чыккан экен. Ана ушул баш мыйзамыбыз кабыл алынган күндөн баштап бүгүнкү күнгө чейин өзүнүн негизги милдетин менин оюмча жакшы аткарып келе жатат. Анткени мамлекеттик башкаруу системасы өзгөрүп, президенттик башкарууга өттүк. Президенттик башкарууга өткөндүн дагы бир белгилеп айтып кете турган жагы, президентибиз Садыр Нуркожоевич ушул кызматка киришип атканда, ушул президенттик башкарууга өтүп атканыбызга байланыштуу баардык жоопкерчиликти мен мойнума алам деп биринчи жолу биринчи айткан президент болду да. Буга чейинки президенттерибиз мындай жоопкерчиликти алганды айтчу эмес. Мисалы, буга чейинки баягы 30 жылдын ичинде жана 32ге жакын өкмөт башчынын алмашканынын себеби да ошондон болгон. Себеби баягы жоопкерчилик, бийлик башында турган адамдардын жоопкерчилиги жок болгондуктан көп учурда эле кандай күнөө кетсе деле, экономикадагылык жактан кемчиликтери болсо деле, мындай бир мамлекеттик башкаруудагы кемчиликтери болсо деле өкмөт башчы жооп берип эле анан өкмөт башчы кызматтан кеткен учурлар көп болду да. Жарым жыл иштеп, 1 жылга жетпей иштеп, ошондой учурлар көп болду да. Ошентип анан биринчи жолу мына мамлекеттүүлүгүбүз бекемделип, мамлекеттин экономикасы да бекемделип, мындай туура жолго, өсүп өнүгүү жолуна түшкөнүбүзгө менин оюмча ушул баш мыйзамыбыз чоң себепкер болду деп ойлойм. Анан дагы бир мындай бир баса белгилеп кое турган нерсе, өзүңүздөр билесиздер, биринчи баш мыйзамыбыз дагы 5-май күнү кабыл алынган эле. Анан президентибиз Садыр Нуркожоевич дагы ушул бүгүнкү иштеп аткан баш мыйзамыбыз да 5-май күнү кабыл алган. Ошондуктан бүгүнкү майрамыбыз биз үчүн мындай бир сыймыктана турган майрам да. Ооба, албетте туура. Чопон айым, мынакей сиз дагы ушул кеңештин мүчөсү болгонсуз, Анан жогоруда айтып өтпөдү, чынында өлкө эгемендүүлүктү алгандан бери бул конституция 10дон ашык жолу өзгөрдү. Анан ушул өзгөрө беришине эмне түрткү болгон дагы, өзгөрүлгөн жаңы ушул баш мыйзамда өзгөчөлөнгөн беренелер кайсылар болгон? Чоң рахмат. Баарыңыздарды майрам менен куттуктайбыз. Бул Кыргызстан үчүн негизи эле жалпы кандай гана өлкө болбосун, бул эң маанилүү күндөрдүн бири да. Чындыгында эле азыр айтып кеткендей, конституция көп өзгөрүүлөргө душар болду, бирок мен ойлойм бундан бир трагедия кылуунун кажети жок. Анткени мен ойлойм биз азыр дагы эле трансформациялоо мезгилинде жашап жатабыз. Бул мындай чындыгында айтканда эле жашынакай эле көрүнүш болот. Ошол конституцияны өзгөрүүлөрдү киргизип, баскан жолубузда бир каталарды көрүп, аларды оңдоп, эч ким азыр кепилдик бере албайт. Мүмкүн келечекте кайра конституцияны өзгөрүүгө келебиз. Мүмкүн азыр президенттик башкаруу болсо, мүмкүн кайра кайтабыз парламенттик башкарууга. Эгер маданияттын маданий мындай саясий маданият өзгөрүлсө, жалпы коомдун көз карашы өзгөрүлсө, то есть мындай өзгөрүүлөр боло берет. Бул жактан эч кандай трагедия кылбаш керек. Жана сабырдуулук менен, профессионалдуу менен ушундай иштерди жүргүзүү керек. Конституция негизи мен дагы көп нерселер азыр айтылып кетет кээде. Бир конституциялык өзгөрүүлөрдү бир адамга байлоо туура эмес негизи. Конституциялык өзгөрүүлөр бизде Кыргызстанда мындай дал келип калып атат да, президенттин келиши менен конституциялык өзгөрүүлөр болуп атат. Бирок бизде ошондогу окуяларга душар болуп келип атабыз. 2005 жылы, 2010 жылы, 2021 жылы, то есть кандай бир окуяларга туш келип, жаңы президент келип, дароо анын конституциялык өзгөрүүлөр болуп атат. Бирок буну ошол адамга байлоо деле канчалык туура деп мүмкүн ал туура эмес деле да. Эмне үчүн өзгөрүүлөр болуп атат? Баарыбызга белгилүү болгондой эле дайыма көбүнчө ушул парламенттик шайлоодон башталат да. Кандайдыр бир парламенттик шайлоо башталды, анан ал ушундай бир негативдүү окуяларга душар болот, анан бир төңкөрүш дейбизби, революция дейбизби, ошондой окуялар болуп кетип атат. Ошондуктан өз убагында президенттик форма бийлигине өтүү ошол да себеп болгон. Анткени эки талапкер парламенттик шайлоого эки талапкер чыкканда, бири-бирине атаандашып атканда бул башка маселе. Ал эми эки саясий партия атаандашыкка чыгып атканда бул таптакыр башка маселе да. Эки талапкер чыкканда алар жалпы коомго таасирин тийгизбейт.
А эми саясий партиялар ошого чыгып атандашып атканда алар сөзсүз ошо жалпы коомго өзүнүн таасирин тийгизет. Ошону Кыргызстанда дагы болуп келди. Ошондуктан да мен ушул себеби деп ойлойм, ушул президенттик өйлөгө өткөнгө жана азыркы шайлоо парламенттик кандай формада болуп атат. Ушунун баары ошол биздин өтүп баскан жолубуздун таасири тийгизип атат да. Анан конституция жөнүндө чындыгында бул эң маанилүү жалпы мыйзам жана андан кийинки кабыл турган мыйзамдар ошого тиешелүү болуш керек. Эгер алар карама каршы келсе, эртеби кечпи бул жоопкерчиликке тартыла турган нерсе да. Өзгөрүүлөр азыркы конституцияда эми уже 4-5 жыл деле болуп калды. Ушул көбүнчө саясий бийликтин бөлүштүрүү болгон. Бул жанагы президенттик, аткаруучу бийлик, сот бийлиги эң маанилүү ушул жагы болгон. Ал эми адамдын укугуна арналган берене ошо бойдон калды, бирок ал дагы кеңейтүү болду да. Тескерисинче көптөгөн наразычылыктар болгон, ушул адамдардын укугуна доо келтирген бир конституция кабыл алды деп. Жок, эгер алар конституцияны караса, эң чоң берене бул адамдын укугуна арналган берене болчу. Конституциядағы ең башкы чоң өзгөчөлүк бул курултай институтунун кириши болчу да. Анткени буга чейинки конституцияларда курултай институту жок болчу. Ушул бүгүнкү колдонуудагы баш мыйзамыбызда курултай институту өзүнчө берене менен киргизилди. 7-чи беренеде анан курултайдын укугу аныкталды да. Ошондуктан бул чоң өзгөчөлүгү ушул жерде деп ойлойм да. Түшүнүктүү. Мындан сырткары дегиле Алмазбек мырза, мынакей бул баш мыйзамдын жазылышы бул документ түрүндө эле калган жокпу? Андан калганда кандай ушул өлкөдөгү өзгөрүүлөр, өнүгүүлөр болду деп айта аласыз? Эми сиздин сурооңузга жооп берүүдөн мурда бир-эки нерсени айткым келип атат. Албетте. Биринчи конституциябыз 93-жылы кабыл алынды. Эгемендүүлүктү биз 91-жылы алдык. Демек, 2 жылга жакын Кыргыз Республикасы конституциясы жок жашадык. Тарых ошондой болду, тагдыр ошондой болду. Агесте анан биз жанагы 2 декларация менен жашап келдик. Бирок ошол 2 декларация дагы негиз болуп берди биринчи конституциябызга. Анан эми конституция деген бул эмне документ негизи? Дүйнөлүк практикада кандай? Менин жеке пикиримде саясий илимде деле ушундай айтылат. Конституцияга мындай 3 өңүттөгү көз караш менен карап жүрүшөт да. Биринчи бул негизги мыйзам, основной закон. Башка мыйзамдар, башка укуктук нормативдик актылардын баары ошол конституцияга шайкеш келиш керек, төп келиш керек. Бул негизги талап. Экинчи өңүт бул багы коомдук келишим деп келебиз. Багы орусчасы общественный договорда эл, бийлик баарыбыз чогулуп туруп, биз ушундай мамлекетте жашайлы деген бул коомдук келишимдин бир түрү да, укуктук формага камтылган түрү. Бекеринен мына мен дагы студенттерге суроо берем. Биздин конституция эмне деген сөз менен башталат десем, ушунда карап көрсөңүз, кыргызчасы биз деген сөз менен башталат. Биз Кыргызстандын эли деп анан ар жагы кетет да, жана преамбуласында. Демек, эл өзү келишимге макул болуп ушундай жашайлы деген. Үчүнчү өңүтү бул эми баягы кичине татаалыраак нерсе, бирок менин жеке пикиримде абдан маанилүү нерсе да. Бул улуттук кыял. Менин жеке пикиримде улуттук лозунг. Мындай бир мүмкүн кээ бир нерселер ишке ашпай да калышы мүмкүн. Бирок бул элдин, улуттун мүдөөсү да. Биз ушундай мамлекетте жашагыбыз келет. Үмүт да жакшы сөз, мына үмүт. Мисалы, кээ бир статьялар бар, мисалы Кыргыз Республикасында ар бир жаран таза абага укуктуу деп жазылып турат. Эми аны камсыз кыла албай атабыз Бишкек шаарында. Бирок биз ошону каалайбыз. Биздин мүдөөбүз ошол, үмүтүбүз ошол деген нерселер бар да. Бул эми баягы кичине баягы руханий, философиялык жагы да. Жанагы Чолпонбек мырза менен Чолпон айым айткандай,
Эмне үчүн президенттик форманы эл тандады? Себеби ага чейинки 11 жыл парламенттик системада жашаган, парламенттик системадагы биздин мамлекетибиздин мындай помягче айткым келип атат да, мындай өнүкпөй калганы да. Өнүкпөй калганы. Толук саясий коррупция болуп кеткен. И башка толтура себептер бар да. Ошон үчүн биринчи жолу мына Чолпонбек мырза абдан туура айтты. Мен мисалы 2015 жылкы, анан 2010 жылкы Конституциялык кеңеш менен мүчөсүмүн. Ошондо бизден эч ким сураган эмес, кайсы башкаруу формасында жашагыңар келет деп. Кайсы топ чогулса эле 2010 жылы мына Өмүрбек Чиркешевич Текебаев Конституциялык кеңеш менин төрагасы болду эле, бизге айтты парламенттик система боюнча жазып атабыз деп. Эми жазгыла дедик, анан кол көтөрүп бердик. Башкача айтканда, анын да себептери болгон. Себеби ага чейин президенттик башкаруу формасы ал дагы өзүнүн ийгилигин көрсөткөн эмес. Башкача айтканда, Конституциянын өзгөрүшү ошол конкреттүү ошол убактагы тарыхый себептер менен аныкталып келатат да. Бүт дүйнөдө ошондой. Анан эми Конституциянын 5 жыл биз албетте ийгиликтер болду, каталар болду. Бирок менин оюмча мындай бир стабилдүү өнүгүүгө Кыргызстандын шартында, кыргыздын менталитетине жараша, менин оюмча мындай ыңгайлуу бир Конституциянын формасын таптык деген пикирдемин да. Эми мындан ары да баары жакшы боло береби? Эч ким гарантия бере албайт. Себеби күчтүү президенттик башкаруу формасынын өзүнүн чоң минустары бар. Өзүнүн тобокелчиликтери бар, абдан чоң. Эгер ошол тобокелчиликтерди биз эске албасак, кийинки өнүгүүбүздө, анда биз дагы бир баягы тупикке барып туруп такашыбыз мүмкүн да. Ошон үчүн Конституция, кандай гана Конституция болбосун, бул эч кимге гарантия бере албайт. Маселе элде, маселе башкаруу системасында, маселе бийликте отургандардын адилеттүүлүгүндө, чынчылдыгында, элдин иштермандыгында көп факторлор бар. Бирок эми парламенттик система деп коебуз, 10 жылдан 21 жылга. Бирок окумуштуулар мына биз деле анализ жасап жүрөбүз. Ал ошо түшүнүксүз система болгон да. Же парламенттик эмес, же президенттик эмес. Ошол 11 жылда биз парламенттик деп бакылдап жүргөнүбүз менен бир дагы жеңген партиянын лидери премьер болуп шайланган жок. А парламенттик башкарууда баарыбыз билебиз да, кайсы партия жеңсе, ошонун лидери премьер-министр болот. Өзү өкмөттү түзөт. Бир да жолу болгон жок. Ар дайым президент айткан киши премьер болуп келди. И акыркысы Конституциянын ушунчалык чоң мааниси Кыргыз Республикасында дагы бир нерсе менен аныкталат. Бул биз ошол Конституцияны коргоо, сактоо, мындай бир маанисин жогорулатуу үчүн атайын конституциялык сотту түздүк. Бул бардык эле мамлекеттерде жок конституциялык сот. Анын чечимдери бүттү, акыркы чечим болуп эсептелинет. Ал кайра каралбайт. Ошол Конституцияны коргоо үчүн, Конституциянын маңызын көтөрүү үчүн атайын сотту жасадык да. Ошон үчүн мен мына баарыңарды, бияка келген биздин жаш студенттерибиз дагы ошо бүгүнкү майрамыңыздар менен чын жүрөктөн куттуктагым келип атат. Чын эле чоң майрам. Себеби эгемендик, Конституция деген нерселер, эми билбейм, ыйык болуш керек го. Ыйык болуш керек менин оюмча. Түшүнүктүү, чоң рахмат. Эмил мырза, мынакей жогоруда система туурасында дагы кеп болду. Чында бул акыркы Конституция кабыл алынганга чейин социалдык баракчаларда кайчы пикирлер да болгон. Айрымдар бул туура эмес десе, айрымдар эң туура кадам деп дагы айтышкан. Анан сиздин жеке пикириңизде ошол баягы талаш тартыштарга ушул кабыл алынган баш мыйзам чекит кое алдыбы? Чоң рахмат. Мен дагы жана куттуктоолорго кошулам. Биздин элибизди, өлкөбүздү биринчи иретте ушул майрам менен маанилүү саясий окуя болгон биздин тарыхыбызда. Андыктан албетте буга терең маани берип, ар бир жаран, ушу жаран катары өсүп келаткан, акылы жеткен, эс акылы жеткен кезде мындай нерселерге көңүл буруусу зарыл да.
Анын ичинде ошол көңүл буруп конституция деген эмне жана бүгүн биздеги конституциялык түзүлүш деген эмне дегенде сөзсүз сиз аткан суроого келип да калабыз. Биз издеген жоопту таптыкпы? Биз ушунча жыл бою өзгөртүп атып, кечке өзгөртүп атып, талашып атып, бир канааттандырган бир системага келдикпи деп. Менин эсимде ошол 21-жылы талаш тартыштар, дебаттар бир топ болгон, эми ар кандай биздеги негизи эле конституциянын алкагында эмес, андан сырткарыда кенен бир саясий бир опурталдуу окуялар болгон октябрдан баштап 20-жылдын. Андыктан мен мисалы үчүн кеңештерге катышкан эмесмин, мен көбүрөөк ошо сын пикирди карманган киши болгонмун. Жана азыр айтар элем, бир топ акыркы 5 жылдын ичиндеги мына өлкөдө жетишилди деген позитивдүү жыйынтыктарды, натыйжаларды караганда, албетте анын ичинде ошол азыркы конституциянын башкаруу формасынын түрүнүн салымы бар. Бирок ошону менен эле бүттүбү? Же анын терс жагы да болуп атабы? Же мүмкүн кайсы бир өзгөрүүлөр болсо, башкачараак жагдайлар болгондо башкарууда мүмкүн мындан да туруктуураак нерселер болот беле деген суроолор туулат. Мисалы үчүн азыр акыркы 2 айдан бери өлкөдө чоң маселелер, окуялар талкууланып атат. Мына февралдын 10-унан берки болгон кичинекей бир тарыхыбызды талкуулап жатабыз. Депутаттар катышып, эл арасында подкасттар канчасы тартылып атат. Мен айтар элем, ошол февралда президентибиз элдин биримдигин сактап калуу үчүн ушул чечимге бардым деп айткандагы, ошонун алдындагы кырдаалдагы ушул конституция жол берген натыйжа десек болот. Өзгөчө өтө катуу, күчтүү бийликтин борборлошуусу орун алды. Эми ал ар кандай факторлордон көз каранды албетте. Президенттен, жеке кишиден көз каранды. Мына Чолпон айым айтып кетип аткандай, ар бир президент келген сайын жаңы конституция түзгөндө кайсы бир кезде иштеп кетип атат. Мүмкүн ушул акыркы 5 жылда мисалы айталы жакшы иштеди, бирок андан дагы ушундай мүчүлүштүктөр болду. Мына жакында эле президент мисалы үчүн Ош облусундагы элдерди кыдырып сүйлөп атат. Ал жерде ар кандай суроолор президентке сунуш тартууланып атканда, ар кандай дооматтар, жергиликтүү маселелер, укуктук маселе, соттук маселелер суралып атканда, көптөгөн байкоочулардын баамында бул дагы болсо ошол президент жеке мен бардык жоопкерчиликти өзүм алам деген система түзүлгөндөн кийин суроонун баарысы жергиликтүү ошол жерде эле чечиле турган маселелер дагы президентке сунушталып атат, сунулуп атат болуп калды. Менимче муну мен мурдараак ушул УТРКда дагы бир шайлоодо талкууда айттым эле. Келерки 5 жылдын ичинде буюрса мына президент Жапаров кайра шайлоого барат деп ойлоп турам. Анан жеңип чыгуусунан мен күмөнүм жок. Туруктуулук деген маселеге келишибиз керек. Могу 5 жылдык биздин азыркы конституциябыз бул ошол чукул кырдаалда, өзгөчө тартылыш кырдаалда, кыйналыш кырдаалда өлкөнү туруктуулукка, күчтүү бир өнүгүүгө, өбөлгө түзүп берди десек болот. Бирок мунун мүчүлүштүктөрүн, ар кандай тобокелчиликтерин алдын алып, мондай жетишилген өнүгүүнү туруктуу калыпта сактап калуу үчүн узак мөөнөткө менимче кайсы бир деңгээлде реформа да болушу мүмкүн. Анан бир нерсени айта кетейин да, анан биз ар бир 30 канча, 36-жыл болуп атат эгемендигибиздин, Анын эгемендикти майрамдайбыз. Анан 5-май сайын 93-жылдан бери Конституция күнүн майрамдайбыз. Бирок бир топ көп мамлекеттерге салыштырмалуу бизде чындыгында Конституцияны көп алмаштырып келебиз. Анткени кайсы бир деңгээлде изденүүдөбүз. Мына жаштарга да мына айтар элем да, бул жаштар студенттер төрөлө элек кезде пайда болгон конституциябыз бар. 5-майда кээде сурап калышат, кайсы конституцияны майрамдайбыз? Бизде 6 конституция болбоду беле, же 10 жолу алмаштырбадык беле деп. Мен айтар элем, биз кайсы бир жеке бир версиясын, бир түрүн гана майрамдабайбыз. Биз негизи эле ошо Чолпонбек ага айткандай, мамлекеттүүлүктүн символу катары конституциянын бар экендигин майрамдайбыз. Анан мурдагы болуп кеткен ошо 10-жылдагы конституцияны дагы,
жылдагы конституцияны дагы андан мурдагылардагы канчалык кемчиликтерин же авторитардуу бийликке же жоопкерчиликсиз бийликке түрттү деген деп сын айтканыбыз менен мунун баарысынын кичине устуканын биз кармап калдык. Бүгүнкү 36 жаш болгон эгемен эл ушул 35 жаш болгон эгемен элибиз ошол куулуп келаткан, өзгөрүп келаткан конституциялык түзүлүштүн дагы натыйжасы бизбиз. Биз акыркы 5 жылда эле жашап калган жокпуз, биз 35 жылдан бери жашап жатабыз. Менимче мунун баарысына тиешелүү бир өзүбүздү өзүбүз урматтоо менен мамиле кылышыбыз керек деп ойлойм. Андыктан 5 май албетте баарыбыз үчүн тиешелүү, өлкө катары калыптанганыбыздагы мааниге ээ болгон чоң дата. Алмазбек мырза, жогоруда айтылып атат, ар кандай сунуштар, пикирлер ошол эле учурда ар кандай мүчүлүштүктөр да кеткен деген сыяктуучу. Сиз кандай ойдосуз? Ошол убактагы кайчы пикирлерге чекит кое алдыкпы бүгүнкү күнү? Эми өнүгүү негизи конфликтсиз болбойт да. Өнүгүү баягы философиялык мыйзамдар бар да. Карама каршылыктардын кагылышы гана өнүгүүгө алып келет да. Ошон үчүн Эмил мырза туура эле айтып атат. Биздин тарыхта биз баягы жаңы демократия, жаңы мамлекет катары каталарды да кетирдик. Бирок бул биздин ката. Бул бирөөнүн катасы эмес. Биздин өзүбүздүн катабыз, өзүбүздүн өнүгүүбүз, өзүбүздүн келечегибиз. Эми мындай кагылып силкинбесек, ката кетирбесек, анда өнүгүү да болбойт да. Ошон үчүн ар бир ийгиликтен дагы, ар бир катадан дагы жыйынтык чыгарып, тыянак чыгарып, анан өнүгүп жүрүш керек да. Бул жеке адамдын өнүгүүсү деле ошол мамлекеттин өнүгүүсүнө мындай шайкеш келет да. Адам деле мындай бир ката жасаса, окуй болбойт турбайбы деш керек да. Мамлекет да ошондой болуш керек. Албетте каталар болду, келечекте дагы болот каталар. Бирок биз негизги баягы кыргыз эли, Кыргызстаныбыз, биз дагы ошол дүйнөдөгү 200 баланча мамлекеттин арасында биздин дагы туу турат. Бул биз үчүн сыймык, жоопкерчилик деген нерсени эч качан унутпашыбыз керек да. Маселе ошондо. Ички проблемалар, ички кагылышуулар, ички конфликттер алар боло берчү нерсе, колдон келсе ошону мындай бир өнүгүү багытына, мындай өсүү багытына мындай чуктап багыттап турушубуз керек да, ушул маанилүү. Бир кошулуп коеюн, суроосуна жооп берип. Азыр жакшы мындай айтып кетти. Жерлерге барганда азыркы учурда президент өзү жооп бергендей болуп атат да. Мен ошону айтканда дароо эстедим. Ошол конституциялык кеңеште иштеп атканыбыз учурда да. Ал жерде агай деле айтып коет, көптөгөн талкуулаулар болду да. Дароо эле президенттик болот деген болгон эмес сөз. Башында, мисалы мен өзүм келгенде талаш тартыш болду. Талаш тартыш көбүнчө парламенттик, президенттик деген сөздөр болуп атты да. Бирок эшиктер ачык болчу да. Ошондо бизге абдан көп жергиликтүү айылдардан, областтардан келген кишилер абдан көп болду да. Чындыгында жарым күндүн баары ошолор келип өздөрүнүн мындай маселелерин айтып аткан кез көп болчу да. Мен ошондо таң калгам. Ошол жергиликтүү айылдарда жашаган адамдар келип алып эле дайыма эң биринчи сынын бул саясий партиялардан баштачу да. Дайыма эле жанагы шайлоо болгондо келишет, чоң жанагындай убадаларды берип кетишет, анан кийин маселе пайда болгондо эле аларга барсаң эле жок болуп калат деген сөз абдан көп айтылып атты да. Бизге ким жооп берет, бизде ким айтат, биздин маселелерди ким чечет, кайсы саясий партиялар деп ошого абдан көп Эмил мырза нааразы болушту да. Алардын өздөрүнүн айтымы боюнча бизге ушул биз президент эле шайлайбыз, саясий партиялардан шайлоодон тажадык, бизге президентти шайлайбыз, ошол бүт маселелерди чечип берсин деген айтуулар көп болду да. Анан кийин биз парламенттикти дагы бир кандайдыр күчтүү парламент дагы альтернатива болсун деп аябай карап атканбыз. Бирок ошондой эле каралды ал жакта. Партиянын дагы көптөгөн эми депутаттар кандай аны колдонот, бул башка маселе, кадр саясаты. Бирок конституцияда партиялардын мүмкүнчүлүктөрү чоң эле бар. Канчалык алар азыр пайдаланат, бул башка суроо. Бирок ошондо көбүнчө президенттикке байланып калганыбыз ошол өзгөчө областтардан келген адамдардын каалоосу такыр партиялык системага каршы болчу да. Анан неметип коеюнчу, толуктап бул жерде
бүгүнкү конституциянын бир иштеп атканынын дагы кандай мындай майнабын результатын берди да. Мына өзүңүздөр билесиздер, буга чейинки ушул 20-жылга чейин кайсы бир чоң кызматкер кызматтан түшүп калса, же болбосо камалып калса, ошол замат жерлерде жол тоскондор, баягы аны камабайсың дегендер, анан кийин могуреки ишти мындай кылбайсың деген митингдер, көчөдө бул биздин Бишкекте болсо жылына бир 5-6дан чоң митингдер болуп турчу да. Мына 21-жылдан баштап ушул митингдердин баары кам буугандай токтогонунун башкы себеби бул конституцияда ага жол жок. Анткени башка бир кайсы бир бийликте мүмкүнчүлүк жок. Мурда болсо баягы парламенттик президенттик башкарууда партиялардын укуктары чоң болгондуктан алар өзүнүн тармагындагы адамдарды көтөрүп чыгып, конституцияга мүмкүнчүлүк берип, мындайча айтканда, мындай коомго жанагыдай толкундоолорду пайда кылып турууга жол ачылып калган болчу да. Мына 21-жылдан бери андай жок болгонунун себеби биз түптүз президенттик башкарууда туруп атабыз да. Анан экинчи бир нерсе, мына парламент жөнүндө көп сөз айтып атпайбызбы? Мына парламент жанагы партиялар депчи. Парламенттик башкаруудагы баш мыйзамдын мындай айтканда талаптарын кайсы бир деңгээлде туура эмес пайдаланып жибергенденби, же болбосо бир ушул партиялар өздөрүнүн мындай бир мүмкүнчүлүктөрүн ашырып жибергенденби, парламент өзүнүн баркын, кадыр баркын эл алдында ушул өткөндөгү жана парламенттик башкаруу жөнүндө кабыл алган баш мыйзамыбызда жок кылып алышты. Эл бүткүл Кыргызстанда эл көп партиялуулуктан тажады. Мындайча айткандачы, бул партиялар тет айыл өкмөттөрүнө чейин бийликти бөлүп алышып, анан баягы мындай бир өзгөчө бир ар кайсы партиянын эле жеке кызыкчылыктары, элдин кызыкчылыгы, мамлекеттин кызыкчылыгы биякта калып, партиялардын жеке кызыкчылыктары жогору чыгып кетти да. А бизде болсо партия деген эмне? Партия деген бизде мындай ачыгын эле айтып койсок, бизде саясий партиялар идеяга кошулган эмес. Бизде саясий партиялар адамдардын айланасына кошулган. Мына Өмүрбек Чиркешевич Текебаевдин Атамекен деген партиясы ошол Өмүрбектин айланасына кошулган. Атамбаевдин айланасына кошулган. Өмүрбек Бабановдун айланасына кошулган партиялар болгон. Муну ачыгын айтып коюшубуз керек коомго. Анткени ал жашыра турган эч нерсеси жок. Ошол партияларды башкарып турган адамдардын кызыкчылыгына кызмат кылып калган да партия дегенчи. А партия чынында идеяга баш кошуш керек да. Биз деген социалисттик, же болбосо коммунисттик, же болбосо момундай идеянын негизинде, демократиялык ушундай идеянын негизинде баш кошобуз дагы, анан ушунун негизин ошону ишке ашырабыз деген болуш керек эле да. Мына ошондон бизде жана баш мыйзамыбыздын парламенттик башкаруудагы баш мыйзамыбыздын негизинен анан парламенттин кадыр баркы кетип калган ушундан болду да. Туура адам көтөрөт да. Ошондуктан лидердин артынан баруу деле бул деле мындай жаман деле көрүнүш эмес да негизи. Эң оолу жалпы мекендештерди бүгүнкү мындай буга чейин агаларым айтып кетти, ыйык майрамы менен куттуктайм. Конституция эмнеси менен ар бир кыргыз жаран үчүн ыйык, анткени Ахмат Алабаевди бул биздин баягы кыялыбыз жазылган депчи. Мен айтат элем кошумчалап агайдын сөзүнө, бул конституция бизге чейинкилердин да кыялы болгон. Тактап айтканда ушул баягы биз 840-жылы улуу кыргыз дөөлөт деп мамлекет мындай дөңгөрөккө мамлекет кургандан баштап эгемен өз алдынча мамлекет түптөй эле экенбиз да. Мындай кыргыз деген этностун алкагында. Анан ошол аталарыбыздын кыялдары болгон, апаларыбыздын ыйы болгон, көз жашы болгон. Кийин 38-жылы атылып кеткен мынакей бүгүнкү биздин мамлекетибиздин түптөлүшүн пайдалуу түптөгөн инсандар Жусуп Абдрахманов, Иман Айдарбеков, Касым Тыныстанов, Төрөкул Айтматов баштаган баягы журт аталар деп атпайбызбы? Ошолордун кыялы болгон. Анан ошол келип туруп 91-жылдын 90-жылы биз суверенитет жөнүндө декларация 91-жылдын 31-августунда баягы эгемендүүлүк тууралуу декларацияларын кабыл алышы, анан акыры барып 93-жылдын 5-майдагы ошо биздин өз алдынча конституциябыздын кабыл алынышы бул ошол аталарыбыздын, апаларыбыздын кыялдарын ишке ашканын кабыл алып коюшубуз керек. Анан бүгүнкү күндө биз ошолордун кыялында жашап жатабыз, арманда жашап жатабыз.
ошол сыңары эле бүгүнкү күндө кайынча мамлекетте кыргыз болгон болсо, кыргыз этносу, айталы Кытайда калганы бар, Ванда калганы бар, Памирде калганы бар дегендей алыстагы кеткендер бар. Ошолордун да кыялы бүгүнкү күндө ушу өз жерибизге чоң кыргыздарга барсак деген кыял менен жашашат да. Ошон үчүн баягы мамлекеттүүлүк, анын ичинде ушу конституция күнү ар бир жаран үчүн, ар бир кыргыз аты болуу үчүн мындай жашоосундагы өзгөчө даталарын бир катар кабыл алышыбыз керек. Бул күндөр жөн гана бир календардагы күн катары эмес, мындай көңүлүбүздөн, жүрөгүбүздөн белгилей турчу күн катары эске алышыбыз керек. Тарыхый дата катары. Тарыхый дата катары. Анан бул менен биз идеологиялык жактан дагы мамлекетти сүйүү тууралуу, мамлекетке кызмат кылуу, ак кызмат кылуу, анын өнүгүшү үчүн өз ар бир адам салым кошуш керек деген сыяктуу бир баалуулуктар да бере кетиш маанилүү да. Албетте. Жакшы эскерди депутат мырза. 2010 жылы биз ошол чукул бурулуш кылып эмнеге ал конституциябызды өзгөрттүк? Эл арасында, коом көз алдында эмне үчүн болду? Анткени эсиңиздерде болсо, так ошол 10 жылдын апрелине чейин эбегейсиз чоң аскаруу бийлигинде президенттик кеңседе президенттик күч өтө концентрация болгон, катуу концентрация болгон. 10 жылга чейин. Өздөрү каалагандай бийлешкен, каалагандай эми аны бир аз эле убакыт өттү го, эл баарысын эсинде. Ошондой болтурбоонун бизде туруктуу бир түшүнүк болуп калган ал кезде үй бүлөлүк башкаруу деген. Үй бүлөлүк башкаруу болбосун деп. Анткени биз кайра эле бир кишиге, бир инсанга улуу күч берилгенде дароо үй бүлө кошула калат экен да, эми биздин маданиятыбыз ошондой экен. Ошондой болбосун деп күчтүү өзгөртүү болгон. Бирок дагы бир маанилүү нерсени эсте тутуш керек да. Конституция деген бул кадимкидей башка мыйзамдардан бир аз айырмаланат. Чолпон айым айткандай, конституцияда сону жазып койсо болот. Бирок аны иштете билиш керек. Ал элдерден, партиялардан, элитадан, саясатчылардан көз каранды. Биз ошол 2010-дан 2021 жылдын башына чейин парламенттик конституциянын алдында жашадык десек, мисалы үчүн, ал формалдуу гана түрдө туура. Чынына келгенде парламенттик башкарууга жакыныраак болгону мен айтар элем, ошо 1-2 жылдай эле болгон. Роза Исаховна Отунбаеванын алдындагы кезде гана мүмкүн кайсы бир деңгээлде парламент күчтүү болуп, ошо парламенттик системаны бир аз көрсөткөн бизге. Ошондо деле эми эле үйрөнүп келаткан, эми эле тай болуп бутуна келаткан система, ал жерде көптөгөн алешемдиктер болгон, аша чапкандыктар болгон, эми жалпы эле саясий коррупция деген бизде моюнга алыш керек болуп келген. Атамбаев президент болуп келгенден кийин, өзгөчө 2015 жылдан кийин биз дээрлик президенттик формага кайра кайтканбыз. Практикалык жүздө. Анткени парламенттеги партиялар жана парламенттин ыйгарым укуктары кайра эле бейформал түрдө, практикалык жүздө президенттин кеңсесине кайра байланып калган. Эсиңиздерде болсо, жана айдоочулар деген феномен болгон, анын айдоочунун бийлиги деген болгон, депутаттар тизилип турган. Башкача айтканда, дагы бир жолу айтар элем, конституцияны биз айткандай бул мүдө, үмүт катары да карасак болот. Философиялык бир багыт берүүчү бир биздин элдик максаттын фиксациясы катары карасак болот, жана көрсөткүчү катары. Бирок практика жүзүндө ар кандай болот. Андыктан, мисалы үчүн бүгүнкү кезде биз бир нерсеге өтө сүйүнүп, жана тартип болду, темирдей тартип болду десек, мүмкүн ал конституциядан эмес, ошол президент Жапаровдун мүмкүн башкаруусунан, дареметинен болуп атат. Ар кандай биз конституциянын чындыгында көбүн көрдүк. Албетте, туура айтасыз. Чолпон айым мынакей жогорудан бери биз төңкөрүш деп калбадыкпы? Анан буга чейин чында өлкөдөгү стабилдүүлүк аябай солгундап келген да. Анан ушул төңкөрүштөргө багы конституциянын туура эмес жазылып калышы дагы себепчи болушу мүмкүнбү? Билесизби, азыр айтып кетти, 35 жыл ичинде бул чындап эле көп окуяларга душар болдук. Бул салыштырмалуу. Эгер Орто Азиянын өлкөлөрү менен салыштырсак, ооба, көбүрөөк болду. Бирок өнүккөн европалык өлкөлөр менен салыштырсак, алар кандай басып келди, ушу демократиялык өнүгүү, парламенттик өнүгүү болуш үчүн кандай жолду басып келдик. Бул көп деле окуялар болгон жок да. Ошондой эле гендердик саясат жөнүндө Европа кандай баскычтарды басып келди. Негизи мисал келтирип атам да.
ошондуктан бул жакта салыштыралуу тарыхчы катары мен айткым келет. Биринчиден бул ушу болуп аткан окуялардан коркпошубуз керек да негизи. Чоң мындай чындыгында бизде чоң трагедиялар болгон нерсе. Бул жанагы кол от агуу атуу болгондо, ооба, ошо элдерине митинг учурунда катуу бир кысым көрсөтүү, адамдардын оюн айтып атканда катуу кысым көрсөтүү, от агуу, bundan коркушубуз керек. Мен мисалы айтам, биз мисалы деле ушуга деле бир тарбия алдык деп ишенем да, андайга андай барбоого. Ал эми калгандар жолу, мисалы биз ушул нааразычылыкты билдирип, туура эмес болуп атат, келиңиз башкача бололук. Мисалы бир жакта тынч митинг болсо, элдер чыгып оюн айтса, буга биздин конституция толугу менен ачык. Конституцияда жазылуу, ар бир адам өзүнүн укугун айтууга мүмкүнчүлүгү бар. Ооба, мисалы ачык түрдө ал кепилдик берет. Ооба, мисалы азыр деле, азыр биз ушул жакта отуруп талкуулап аткан терс, оң жактарын айтып аткан, бул эмне демократия эмеспи? Бул деле конституцияны биз колдонуп атабыз. Конституцияга басым берип, ушинтип кенен айтып жүрөбүз. Ар кандай пикирлер болуп атат. Ошондуктан мен ойлойм, бул жакта агайлар айтып кеткенге кошулам. Бардыгын эле конституциядан күнөөлөбөш керек. Бизде негизги Кыргызстанда эң чоң маселе бул кадр саясаты да. Адамдарда, адамдык факторда да. Ким келип атат, азыр аябай жакшы айтты. Бир эле мисалы Американы айталык, президенттик башкаруу. Азыркы президенттик башкаруу кандай болуп атат? Толугу менен демократияны көрсөткүчү болуп берип атабы же башкача бир жолдорго түшүп калдыбы? Анан ошол Америкада 10 жыл эки кылымдын ичинде бир да жол өзгөргөн эмес, Эми анын баскан жолу такыр башка. Мен негизи айтып атам, адамдын келгенин айтып атам да, адамдык факторду айтып атам. Ошондуктан мен ойлойм, конституцияда адамдык факторлор чоң роль ойноп, чоң мындай басым коомчулукта өзүнчө бир пикир жаратып, терс пикирин жаратып, ошондуктан конституцияны өзгөрүүгө элдердин дагы талабы болуп кетет да. Мисалы 2010 мен деле айтам дайыма, саясий партиялар бул жакшы нерсе, алар бар болуш керек. Бул чындыгында эле демократиянын өнүгүшүн эң мындай ачык көрсөткүчү бул күчтүү саясий партиялар. Бирок ага чындыгында эле абдан чоң саясий маданият керек. Чындыгында эле чоң саясий маданият керек. Биз азыр дагы эле ошону бир калыптандыруу жолунда дагы эле жүрөбүз деп ойлоп атам да. Анан ошондой эле саясий көз караш, саясий профессионализм, ушундай бир чоң нерселер бизге керек болуп атат. Бара биз үйрөнгөндө, ошол калыптанганда, бардык форма бийликтерин басып бүткөндө, мына азыр парламенттик алмашындай аралаш болуп атат, президенттик деп атабыз. Азыр көп нерселерди өтүп бүттүк да. Эми акыр аягы мен ойлойм, бир дагы бир мүмкүн конституциялык өзгөрүүлөргө келебиз деген мен тарыхчы катары, серепчи катары менин ошондой көз карашым болуп атат да, келебиз дайыма. Парламенттик 11 жыл деп атпайбызбы? 10 жылдан 21 жылга чейин. Биз мындай шарттуу түрдө эле айтышыбыз мүмкүн да. Эгер мындай баягы катуураак теория, парламентаризм деген эмне, анын өзөгү эмне, маани маңызы эмне десек, ал биздин ал 11 жылдык тарыхыбыз, ал вообще түшүнүксүз система болчу. Ачык керек. Мисалы 11 жылда, мен бир эле мисал келтирейинчи, 11 жылда бир дагы жеңип келген партиянын лидери премьер-министр болгон жок. Жок, ал такыр башка маселе деп эсептейм мен. Ошон үчүн эгер негизги парламентаризмдин баягы жеңген партиялар, биринчи орунду алган партиянын лидери премьер болот, анан ал министрлер кабинетин түзөт деген принцип иштебесе, анда биз каяктагы парламентаризмди айтып атабыз? Туурабы? Ошондо деле президент кимди көрсөтсө, ошол 11 жылда деле ошол киши премьер болуп атты да. Ошон үчүн бирок менин жеке пикиримде бул 11 жыл биз үчүн абдан маанилүү жылдар болду. Биз быштык, биз ката кылдык, жыгылдык, турдук, көгала болдук дегендей, бирок биз абдан маанилүү тарыхый тажрыйбаны топтоп алдык кыргыз эли. Келечекте мүмкүн эми ар кандай формалары бар. Кайра эле жанагы мысылды айткым келип атат, ойду айткым келип атат.
кандай система болбосун өнүгүп туралычы. Кыргызстан өнүгүп туралы, күчтүү болуп туралы, өзүбүзчө болуп туралы, эгемен болуп туралы деген ойду айттым. Албетте. Чолпонбек мырза, убактыбыз тилекке каршы соңуна чыгып калгандыктан жыйынтыктоочу сөз катары сизге сөз берели. Бул жерде мындай болуп атпайбы, жана парламент депчи. Парламенттик башкаруу болуш үчүн биринчи кезекте парламент пайда болуш керек да. Мындайча айтканда партия пайда болуш керек. А партия деген мисалы мына биздин Кыргызстандагыдай партиянын лидери кетип калса, партия жоюлуп кетпеш керек. Мисалы Американын биз дайыма мисал келтирип жүргөн Американдагы партия, эки партия бул жүздөгөн жылдан бери келатат. Канча лидерлер алмашты, бирок алар жашап келатышат да. А бизде болсо көчө күнү түзүлгөн партиялар ошол лидери кеткенден кийин жок болуп кетип атат. Демек бизде партия жок. Партия дегендин өзү пайда болуш керек. Анан партиянын айланасына, идеянын айланасына ошол идеяны колдогон адамдар топтолуп, анан өздөрүнүн ичинен ал өзү чыгып алып туруп, мен мисалы алып келип чыгып алып туруп, мен партия түздүм, келгиле мага кошулгула дебей, тескерисинче топ барып, анан өзүнүн лидерин шайлаш керек. Мына ошондон кийин анан партия пайда болот да, анан парламенттик мамлекетке өтсөк болот да. Ага чейин бизде андай мүмкүнчүлүк болбойт. Ошондуктан биздин бүгүнкү иштеп аткан баш мыйзамыбыз, конституциябыз мындайча айтканда мындай бир мамлекеттүүлүгүбүздү бекемдөөдө, мамлекеттик башкаруу системасын бекемдөөдө өзүнүн башкы милдетин аткарып атат деп ойлойм. Ошондуктан бүгүнкү майрамыбыз менен дагы бир жолу куттуктап, анан ушул баш мыйзамыбыздын айланасында бекемделип, баш кошуп, мындан ары да иштей берели демекчимин. Албетте, чоң рахмат жалпыңыздарга. Абдан жакшы бир кызуу талкуу болду деп ойлойбуз. Урматтуу телекөрүүчүлөр, бүгүн 5 май Кыргызстанда Конституция күнү. Мындан улам деги эле ушул баш мыйзам туурасында кеңири талкуу жараттык. Бул баш мыйзам жөн гана документ эмес, ар бир жарандын укугун коргогон негизги мыйзам. Да ушул мыйзамыбыз бекем, өлкөбүз тынчтык болсун. Дагы бир ирет майрамыңыздар менен.